Эле сиз өзүңүздөгү үй бүлөңүздү колдонгон 3 үй бүлөлүк эрежелериңизди айтып берсеңиз, кандай эрежеңиздер бар же кандай салттарыңыздар бар үйүңүздө? Мен эми үй бүлөлүк эрежелерим азыр айтып отурсам атаңдын көрө эрманас дешим кыйын. Мен үй бүлөлүк эрежелүү баалуулуктарды ушундай бир сабырдуулукту, өзүнүн сабырдуулугу менен керек болсо таш эзилсе, таш эзиле турган, сулуулугу сааттап карап отуруп поэзия жазса боло турган, жана бир жолдошу менен өгөй да өзү да балдары менен 50 жыл бирге жашап нарк тапкан чоң энемден, 11 баланы чоңойтуп кайненеден бат алып кайра келиндерине нарк берген тайенемден, анан мени келин катары кабыл алып ошол эле мезгилде 8 баланы чоңойтуп 35 жашында 8 баланы төрөп бүткөн кайненемден, анан башкысы өзүмдүн апамдан алам. Биринчиси бизде патриархалдык үй бүлө. Мен андан жолдошум акыркы чечимди кабыл алат, жолдошумдун пикири биз үчүн маанилүү, жолдошум бизде негизги тойгозуучу, анын иштери үчүн мен карьерамды жылдырып салып, ошон үчүн сөзсүз ошто жашап жатам дегенди жашыргым келбейт. Бул чындык. Ошон үчүн биздин үй бүлөдө эң негизги эреже акыркы чечимди атабыз кабыл алат. Ошон үчүн атаң укпасын, атаң билбесин, атаңдан сурап көр, атаңа жакпайт болуш керек деген биринчи эрежем бар. Экинчи эрежебиз, мисалы бизди баардыгыбыздын ээбиз Аллах Таалах да. Бала Аллах Таалах тарабынан бизге берилген аманат экенин мен түшүнөм. Менин оюмдагыдай болбой калышы мүмкүн, бирок аябай кемчилиги менен кабыл алууга аракет кылып, бирок Аллах берген мага аманатты вазыйпамды аткарыш үчүн пайдалуу боло аламбы, өзгөртүп атамбы, ошол туура эмес экенин кантип чечип алып атамбы деп ошого атайын убакыт салганды сөзсүз жумасынабы, ар бир баламабы чогултуп аракет кылам. Бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе, биздин үй бүлөдө мен да ошондой болушум керек. Эми кандай өнүгүп кетсең деле, дүйнөнүн 15 тилинде эркин сүйлөп, Дубайда өзүңүн жеке отелиң болуп атса деле, биз кыргызбыз. Кыргыздын наркында адам ата журтуна таянган, ата журтуна жакын. Сен менин балдарыман, сен баланчанын баласысыңбы, Нуркыздын деп сурабайт. Атасын сурайт, атасынын уруусу болот, атасынын фамилиясын алып жүрөт. Силер өзгөнтүксөрүң дейт. Ошон үчүн биздин үй бүлөбүздө эң баалуу, көңүл ооруп калышы мүмкүн болгон, биринчи артыкчылык берген, кеңешкен, сырдашкан, жакын туткан адамдарыбыз, бизде да ошондой болгон. Ата журтубуз, тага журт, сыйдын белгиси, анан калган адамдардын баардыгы урматталыш керек.